Элестетиңиз, сиздин колуңузда 20 миң, 30 миң доллар бар. Мына ошол акчага сиз үй алам деп чечтиңиз. Кеминде 2-3 ай үй издейсиз. Эмнеге? Бааларды салыштырасыз, үйдүн абалын салыштырасыз. Биз жөн эле чечим чыгарып койбойбуз. Бир тандоо жасаардан мурда акылыбызды абдан иштетебиз. Машина базарга бара турган болсоңуз, техника боюнча түшүнүгү бар бирөөнү эриште аласыз. Эмнеге? Тандоодон жаңылбайын дейсиз. Дүкөндөн же кайсы бир базардан кийине турган болсоңуз, өзүңүздүн табитиңизге карап туруп кийинесиз. Сизге чак келген, сизге жарашыктуу болгон, сиздин табитиңизге жаккан кийим таап албаса, сиздин көңүлүңүз жайына түшпөйт. Эгер үй бүлө куруп алдында турган бойдок болсоңуз, туш келген кызга үйлөнө бербейсиз. Туш келген жигитке турмушка чыга бербейсиз. Бир сөз менен айтканда, жогоруда айтылган маселелерде сиз абдан ойлоносуз. Бирок өтө олуттуу маселеде биз акыл жүгүртпөй жатабыз. Бул эмне? Адамдын табиятындагы эң чоң орду болгон сыйынуу жөнүндө акыл жүгүртпөй жатабыз. Биз кимге сыйынабыз? Биз кайсы дин менен жашашыбыз керек? Эмнегедир биз Кудай жөнүндө дагы акыл жүгүртпөйбүз. Аллах Таала Курандын Али Имран сүрөсүнүн 190-аятында асмандар менен жана жердин жаратылышында, күн менен түндүн алмашып турушунда акыл ээлери үчүн аят белгилер бар деп адам баласын ойлонууга чакырат. Ал эми Бакара сүрөсүнүн 164-аятында жер жүзүнө бардык жаныбарларды таратып, жайып жиберген суу деген неематта жана шамалды жүргүзүүдө, асман менен жер ортосунда моюн сундурулган булуттарда акыл ээлери үчүн белгилер бар деп Аллах Таала өзү бизди Куранда акыл жүгүртүүгө чакырып атат. Акыл жүгүртүүбүз бизге намаз кандай парыз болсо, ошондой эле парыз болуп атат. Себеби Аллах Таала мына Али Имран жана Бакара сүрөсүндө жана башка бир канча аяттарда бизди акыл жүгүртүп, аалам жөнүндө, андагы барлык жөнүндө, андагы кубулуштар жөнүндө ойлонуп, дагы ойлонуп, акыл жүгүртүүбүздү сизге жана бизге парыз кылып атат. Демек, жашообуздагы күнүмдүк проблемаларды чечүүдө жана башка нерселерде акыл жүгүрткөнүбүз канчалык маанилүү болсо, жашообуздун негизин түзгөн Кудай жөнүндө ойлонуп, Кудайдын бар экендигине, жалгыз экендигине, анын улуу кудурет ээси экендиги жөнүндө ойлонуу биз үчүн жана сиз үчүн, баарыбыз үчүн милдет болуп саналат экен.